Коррупционер Райымбек Матраимовға байланышы бар депутаттар четинен мандатын тапшырып жатышат. Бүгін 13 мартта Айбек Осмонов мандатынан ажыратылды. Ага чейин Искендер Матраимов, Абдывахап Боромбаев, Нурлан Ражабалиевтин мандаты алынып, ал эми Шайлообек Атазовдун мандаты Бишкектин административдик сотунун чечими менен жокко чыккан. Депутаттын ким берүүсүнүн мурдагы чыгарылышына Алишер Козуев тууралуу материал күтөбүз деген комментарийлер көп жазылды. Сиздердин суранычты четке какпай, бул берүүдө Козуев тууралуу кеп кылабыз. Аты жөнүм Эльвира Султанмурат кызы. Саламатсызбы? Депутат Алишер Козуевке парламенттеги Матраимовчуларды тизмектегенде учкай кайрылганбыз. Козуев бажыда коррупция кылганын мойнуна алган Райымбек Матраимов менен жөн эле жердешче агайын эмес, алардын байланыштары алдаганча терең. 40 жаштагы Алишер Козуев 2021 жылы Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына өткөн шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясы менен катышып, мандатка ээлешкен. Ал отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетке мүчө. Козуев Кара суунун Жоош айыл өкмөтүнүн Мамажан айылында туулган. Матраимовдор менен кошуна айылдан. Жогорку Кеңештин сайтына илинген резюмесине ылайык, депутат болгонго чейин Козуев Самидин дыйкан чарбасында экономист болуп иштеп, 2011 жылдан 2017 жылга чейин күйүүчү майлоочу материалдарды чекене жана дүңүнөн саткан. Ал эми 2017-2018 жылдары Россия нефть компаниясында аткаруучу директор, 2018-2020 жылдары директор, андан кийин башкы директор кызматына көтөрүлгөн. Башка маалыматты резюмесинен таба албайсыз, бирок журналисттерге берген интервьюсунда Козуев үй бүлөсү менен багбанчылык кылып киреше табарын айтып жүрөт. Алишер Козуев менен Матраимовдордун байланышы 2020 жылдын май айында кең чөйрөгө ачыкка чыккан. Анда Кактус басылмасы Россия нефть күйүүчү май саткан ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн катарына Уулкан Тургунова киргенин жазган. Уулкан Тургунова Райымбек Матраимовдун жубайы. Тургунова 2020 жылдын 25 февралында Алишер Козуевден сырткары компаниянын дагы бир ээси катары катталган. Ошондо Козуевдер ким деген суроо жаралган. Ал убакта Матраимовдордун бажыдагы коррупциясы тууралуу иликтөөлөр чыгып баштаган болчу. Журналисттер өзүнө катталган эч бир бизнеси жок Райымбек Матраимов мынча байлыкты кайдан тапты деген суроо узатып, бажыда эбегейсиз коррупциялык схема уюштурганын ачыктап жатышкан эле. Алишер Козуев жана анын иниси Семетей Козуев социалдык тармактарда Матраимовдорго болушуп, жылуу сөзүн арнап турушкан. Керек болсо Матраимовду иним эле эмес, мен дагы колдоймун, боштондук деп чыгам, керек болсо салынган айыпты төлөп жатпайбы деген эле бир кезде Алишер Козуев. Козуевдер менен Матраимовдордун бизнеси билингенден көп өтпөй Россия нефть компаниясы Ош шаары менен Кара сууда тендерлерди утуп жүргөнүн клоп ачыктаган. Ош тазалык эле 2 жылда Россия нефттен 58 миллион сомдук күйүүчү май сатып алган. Россия нефть муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларга күйүүчү майды жылдап саткан. Бул иликтөө чыккандан кийин Алишер Козуев Уулкан Тургунова Россия нефттин 40% акциясын сатып алганын растаган. 4 күндөн кийин келишим кайра жокко чыккан деп актанган. Анын себебин келише албай калдык деп түшүндүргөн. Бирок Матраимовдорго көз карашы түз экенин айтып, анын үй бүлөсү элге кызмат кылып жүрөт деп сыпаттаган. А бирок компания 7 айдан кийин гана кайра каттөөдөн өтүп, Уулкан Тургунованын аты чийилип, Алишер Козуев Россия нефтин жалгыз негиздөөчүсү болуп калат. Эмнеге мындай экенин Козуевдун өзүнөн сурадык. 25 февралда кайра каттоодон өтүп атат 2020 жылы. Ошондо Уулкан Тургунова кирген. Анан кийин сиздер айтып атасыз, биз ички келишим менен нотариально аны чыгарганбыз деп 4 күндөн кийин. Мен сизге айтып атам, мен Минюсту карасам, ал ошондо кайра каттоодон октябрда өтүп атат да. Демек, октябрга чейин ал юристтериңиз барып аны чыгарган эмеспи? Жок, ошону айтып атпаймынбы? Основной эң негизги кагаз ошол жанагы через нотариалдык келишим болуп эсептелет деп мага юристтер түшүндүрмө беришкен. Ошонун негизинде уже все болду, биз уже кайрып алдык деген түшүнүк менен жүргөнбүз. Демек, Уулкан Тургунова баягы сиз айткандай 4 күн ошол жакта учредителдердин бири болуп турса, ошол аралыгында эч кандай операция жасалган эмеспи? Жок, эч кандай операция жасалган эмес. Сиз аны тасдыктап бере аласызбы? Албетте тасдыктап берем. Мен ал менен мисалы бизде операция болгондо кандай? Операция мисалы постоянно эле болуп турат, күнүмдүк мисалы торговля болушу мүмкүн, ошол мезгилдеги же кайрадан товар алган моменттер гана болушу мүмкүн. Как мында күндөгүдөй эле. А так эми мында официальный бир мындай сделка болгон эмес.
Эмнеге буну айтып атам, анткени билесиз, 2020-жылдары ошол Матраимов уже кызматынан кеткен, андан кийин кылмыш иши козголгон, анан деген ал деген мүлктөрүн сыртка алып чыгып кетип атат деген дагы божомолдор бар болчу да. Ошон үчүн сиздин компанияңыз аркылуу эч кандай акчасын алып чыккан эмес. Аны тастыктай аласыз, Эльвира, 100 эмес 200% тастыктап бере алам бул боюнча. Бул боюнча силердин кээ бир коллегаларыңардын дагы ою ушундай болгон. Ал мисалы акылга сыйбаган нерсе. Себеби бизде, мен сизге мындай түшүнүктүү кылып айтып коеюн. Бизде мисалы через компания аркылуу акчаны сыртка алып чыгып кеткенге эч бир негиз жок. Мен бир эле нерсени айтайын, мисалы мен даже 2000 компания кайсы жылы 2017-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки кылган кызматынан канча сом сыртка акча которду, и ошо которгон акчасына канча тонна товар кирди, ар бир тыйынына чейин, ар бир через банктагы кетирген жанагы квитанцияларынан бери бардык далилдүү жетиштүү далилдер бар. Өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров 2020-жылы бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөлөргө каршы материал даярдап, Раим Матраимовду сүттөн аппак көрсөткүсү келген Элнура Алканованын жаңы сатып алынган 2 батирин таап чыккан. Анын бири Алканованын жолдошуна 2019-жылдын 25 ноябрында катталат. Элиталык батирдин ошол кездеги базар баасы $90 000 чамалаган. Батирди Алканованын күйөөсү Алишер Козуевдин жубайы Аида Курбанбаевадан сатып алат. Курбанбаева өзү болсо батирге 1 аптадай ээлик кылат. Козуев батирди агентство аркылуу сатканбыз деп актанды. Сыртта официальный жанагы эже өзүнүн жанагы рекламный кагаздарын продается квартира деп жазылган өзүнүн номерлери менен афишалар илинип турган 3-4 күн. Тургандан кийин бирөөлөр келип сураган, клиент чыгып атат деп. Клиент чыкса саткыла деп мен айткан суммага сатканмын. И сатканымдан кийин полностью жанагы квартира разделять этип, бардыгын бөлдүрүп, и тем более жанагы госрегистрдин өзүндө расчет кылганбыз. Госрегистрде барып, биз келинчем экөөбүз барып, ошол жерден оформлять этип, акчаны эсептеп алып, башында где-то бир $5000 эле задаток берген экен, и оставший сумманы госрегистрдин жанагы нотариаттын алдында ошонун кабинетинде туруп эсептеп алганбыз. Ал жерде ошол кеме тиги камералары, башкалары дагы бардыгы тастыктап турса керек. Эсилер изилдесеңер, күнүнөн бери, датасынан бери. Ошондо бир жигит келген. Алиаскар деген. Мен ал кимдин күйөөсү, кимдин иниси экенин деле билген эмесмин. Бир гана ошо Алиаскар деген жигитке сатканмын. Элнура Алканованын ал жолдошу экенин мен 2 айдан кийин билгенмин аны. Мен качан ремонт жасап атканда. Раим Матраимов кызматтан алынып коррупция беренеси менен тергөө жүрүп жатканына карабастан саясий таасирин чоңойткусу келет. Парламенттин 7-чакырылышына шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясын катыштырат. Акчалуу партияга бир топ саясатчылар, экс-депутаттар кошулат. Алишер Козуев да Матраимовдун партиясы менен барат. Биздин партия бул Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан бул ар тараптуу мындай кесипкөй профессионалдар чогулган партия. Бул шайлоодо көптөгөн мыйзам бузуулар болгондуктан эл көчөгө чыгып жыйынтыгында бийлик алмашты. Эң көп дооматтар Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясына коюлган. Шайлоо результаттары жокко чыгарылмайынча кетпейбиз. Бүгүн уплас жол менен массалык түрдө мыйзам бузуу жолдору менен келген бийликти тазалайбыз. Ушундай элди алдап сатып алуу менен келген бийлик эч нерсени жыгатпайт. Бирок ошого карабастан Козуев Мекеним Кыргызстан добуштарды таза алды деп эсептейт. Ал октябрь окуяларына Матраимовдун партиясынын тиешеси жоктугун айтып, Матраимовду жөн эле монстр кылып жатышат деп мага 2021-жылы берген маегинде айткан.
Алишер Козуев мандат алгандан кийин Россия нефти бир тууган иниси Семетей Козуевка өткөрүп берген. Семетей дагы буга чейин Мекеним Кыргызстан ынтымак партияларынан Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоого катышкан. Учурда Россия нефтин өлкө боюнча 50дөн ашуун май күйүүчү түйүнү бар. Козуевтер Матраимовтар менен чырмалышкан байланышына алдыда дагы башка фактыларды келтирем. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Кийинки берүүлөрдү өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып коюңуз. Бул сүрөт 2021 жылдын декабрында тартылган. Анда депутат болгон Алишер Козуев Россия нефть компаниясынын жаңы жылдык кечесинде сөз сүйлөп жаткан көрүүгө болот. Анын артында Семетей Козуев менен Кутман Абибилла уулу турат. Кутман Алишер Козуевдин кенже иниси. Мына ушул Кутманга Козуевтер менен Матраимовдордун биргелешкен бизнес катталган. 2019 жылдын сентябрында Абибилла уулу Кутман менен Руслан Матраимовго РК Сервис Сойл деген компания катталат. Аты атап тургандай, бул ишкана күйүүчү майды дүңүнөн сатуу менен алектенет. Райымбек Матраимовдун кичүү иниси Руслан Матраимовдун аты бажыдагы коррупция жөнүндө иликтөөлөрдө көп жолу аталган. Аны жүк ташуучулардын бир тобу Кара Суудагы Достук чек ара бекетинин көмүскөдөгү кожоюну деп аташкан. Кутман Абибилла уулу сиздин бир тууган иниңиз. Бир тууган иним да. 2019 жылы Кутман Абибилла уулу менен Руслан Матраимов РК Сервис Ойл деген күйүүчү май саткан компания ачат. Мындан кабарыңыз барбы? Кабарым бар, ооба. Демек сиздер Россия нефтке чейин эле Матраимовдор менен мындайча айтканда өнөктөш болуп атасыздарбы бизнесте? Биз бул жерде мен мисалы не только Матраимов, мисалы эгерде сиз азыр эгерде бир жакшы сунуш кыла турган болсоңуз, сиз менен деле иштешкенге дайынбыз. Эгерде таза, так, дайын боло турган болсо, сиз менен деле иштешкенге дайынмын. Алгандай, именно ошондо Руслан Матраимов биз бул жактарга башка, мисалы мен азыр бир топ кишилерден ушул эле Газпром, Партнер нефть, Шнос, Альфа Ойл, Ред Петролиум, ушул окшогон компаниялардан и андан сырткарыдагы бир ондогон компаниялардан жүк алам. Мисалы жүк дегенде кандай товар алабыз, сатышат балдар. И ошондой эле ошонун катарында тигилер сунуштама келген. Мен мисалы ушул Россиядан жүк алып келейин. Жүк алып келсем аласыңарбы деп. Алып кел, эгер баасы туура келе турган болсо, хорошо алабыз деп договор түзүп жумуш ачылган. Бирок ошол моментте баалары кымбат болуп, ар бир литри башкаларга салыштырмалуу кымбат болгон үчүн 1 литр дагы алган эмеспиз. Андан кийин Кутманга дагы 5 компания катталат. Политехстрой сервис күйүүчү май сатат, АСК нефть, АСК тех жана АСК логистик жүк ташуу менен алектенет. Ага ини компаниясы шагыл менен кум сатат. Анын ичинен 2 компания өткөн жылы эле ачылган. Семетей Козуевке дагы бир компания катталган. 2018 жылы ал Жош айыл өкмөтүндө Салихстрой компаниясын ачкан. Бул компания 2023 жылы Кара Сууда асфальт бетон чыгарган жана таш майдалоочу завод ачкан. Ишкананын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү катышкан. Салихстройдун ишинде мыйзам бузууларды 1 жыл мурда Т-медиа басылмасы аныктаган. Кара Суунун Акжар айылында Козуевтердин шагыл чыгарган ишканасы Ош электр менен тиешелүү келишими жок эле электр энергиясын колдонуп жатканы ачыкталган. Бирок бул иликтөөдөгү фактыларга мамлекеттик органдар реакция кылган эмес. Анын себеби бар. Ош электр ишканасы 2021 жылдын 2 жарымынан бери күйүүчү майды Россия нефть компаниясынан сатып алат. Биз акыркы 2 жылдагы тендерлерди карап чыгып, жок эле дегенде 38 миллион сомго келишим түзүлгөнүн көрдүк. Бул деген Россия нефть Ош облусунда мамлекеттик сатып алууларды жеңип, пайда таап жатканынан кабар берет. Бирок Алишер Козуев депутат болгондуктан анын үй-бүлөсүнө караштуу компания тендерлерди такай утуп турганы кызыкчылыктар кагылышы эмеспи? Депутат болуп отурганыңызда кызыкчылыктар кагылышы болуп калбайбы бул жакта? Каякта? Сиз депутат болуп отурганыңызда Россия нефть тендерлерди баягы мындай бир эле ишканадан катары менен утуп атканы. Эми мындайда, Эльвира, эгерде адам ар тараптуу негативди издей турган болсо, ар кандай негатив чыга берет. Мен сиздин азыр өзүңүздүн оюңуздан байкап атам. Мисалы эми мен бул жакка мен аралашып аткан жокмун да, мен аны тиги бир туугандарыма өткөрүп берип коюп туруп келгенмин дейм. Алар каалагандай иш алып барат да. Же мен мисалы бир кийлигишип, же бир сурана турган деле бир нерсе эмес дейм. Көп болсо айына 100 тонна алаттыр да, Эльвира.
максимумчу. А так 100 тонна деле албай болуш керек. Мисалы жөнөкөй деле карапайым халыкка 100 тонна сатылат. Анан эми мен өзүм деле совестим чыдабайт го болбогон бир 100 тонна үчүн ушунча тендерден алып койгула деп чалгангачы. Алишер Козуев жогорку кеңеште отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин мүчөсү экенин дагы бир жолу эске салабыз. Козуевтердин күйүүчү майсаткан жок эле дегенде 2 компаниясы бар. Бир туугандар Матраимовдордун РМ спорттук клубунда машыгып келишкен. Алишер Райымбек Матраимовду той топурларда жандап жүрсө, Семетей Козуев Матраимовдордун иш чараларынан калган эмес. Райым миллион деген кландар, ошого окшогон кландар болбойт, Кыргызстанда чыгарбайбыз аны, кандайларды. Бирок Матраимовдорго кылмыш иши козголуп, аны менен байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер иштен алынып, Матраимовдун мафиясы менен күрөш башталганда, Козуевтер президенттин демилгелерин колдоп жатышкандай түр көрсөтүүдө. Россия нефтин дагы баракчаларын карап чыктым, сиздикин да карап чыктым. Мурда чын эле Матраимовду колдоп тургансыздар да. Анан кийин бирок акыркы учурларда Ташиевдин видеолорунда мындай репост бөлүшкөн учурлар бар экен да. Азыр Ташиевдин ошол коррупция менен күрөшүп атканын, Матраимовдор менен күрөшүп атканын, ушундай бир саясатын колдойсузбу? Кимдин саясатын? Ушу мамлекеттин жүргүзүп аткан саясатын? Мамлекеттин жүргүзүп аткан саясатын колдойм, эмнеге колдобойм? Демек сиз Матраимовдун мафиясы менен жүрүп жаткан күрөштү колдойсуз? Жок, эми бул жерде мындай да, эгерде сиз мамлекет кандай гана мисалы кыймыл жасабасын, бир факттын негизинде гана жумуш жасап атышат. Эгерде мисалы мен эми мамлекет туура нукка, туура багытта кетип аткан болсо, албетте колдойм да, эмнеге колдобошум керек? Азыр парламентте бир топ депутаттар мандатын тапшырып атат. Өз каалоосу менен, анан айрымдары Шайлообек Атазов мырзага окшогондор алар айтып атат, менин мандатым мыйзамсыз алынды депчи. Анан сиз ушул болуп жаткан окуяларга кандай карайсыз? Негизи Матраимов менен байланышы барлар мандаты алынышы керекпи? Эми кандай болбосун, биз мыйзамды өлкөдө жашагандан кийин биринчи кезекте мыйзамдуулук болуш керек. Анан эгерде кайсы бир деңгээлде депутатпы же президентпи ким болбосун, мыйзамдын алдында бирдей. Эгерде кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз иштер боло турган болсо, бардыгы жооп берүүгө милдеттүү деп ойлойм. Демек сиз өз каалоосу менен мандатын тапшыргандардын кандайдыр бир өзүнүн мындай жоопкерчилиги бар деп ойлойсузбу? Эми бул ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы эми моралдыкпы, материалдыкпы же болбосо дагы бир кандайдыр бир мисалы кайсы бир деңгээлде болдуго деп ойлойм. Мен бирөө үчүн жооп бере албайм негизинен. Негизи Матраимов менен байланышы бар депутаттардын арасында сизди да кошуп келишет. Анткени сиз эми бир топ иш-чараларда чогуу жүрүп каласыз да Матраимов мененчи. Анан дагы бир жолу экөөңүздөрдүн байланышыңыздар бул кандай байланыш? Мен Элвира буга чейин бир топ жолу айтып келгенмин, дагы айтам. Мисалы бул мен туура байланышым болгон, байланышым кандай болгон? Байланышым болгону жердешчилик. Мисалы эми жакшылык, жамандык, той ашта постоянно эле бирге болуп калабыз. Эми биз бул эч жака кете албайбыз да, бир жолдон бассак, бир айылдан болсок, бири-бирибизди кичинекейибизден бери таанып турсак, бул эми закон природабы кандай, ушундай эле нерсе да. Кийинки берүүдө кайсы депутат тууралуу айтып берели? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Бул видеону бөлүшүңүз. Аты жөнүм Элвира Султанмурат кызы. Көрүшкөнчө.